Өсөр эмес өлөрү калган, тагыраагы мөөнөтү бүтүп бара жаткан Маевка айылдын кеңешинин депутаттары өткөн жумада чукул чогулуп, айыл өкмөткө тийиштүү тазалык ишканасын жеке компанияга өткөрүү боюнча токтом кабыл алышкан. Бирок тазалыктын кызматкери мындай чечимге макул эмес. Себеби жакшынакай иштеп жаткан кызматты жоюп, башкага берүү кимдир бирөөнүн буйрутмасы болушу мүмкүн деп эсептейт. Үчөөбүз иштейбиз, анан биякта бөлөр бар да, бухгалтерлар, контрольчулар, 2-3 переводитель, анан 2 урушикпиз да бияктачы. Меники 2014-төн бери иштейм, анан эми биякта аяка кетирбей эле техника коюп эле иштете берген туура деп ойлойм негизи. Жалап түшкөн үчүн жайтып жөмөтүп атабы? Билбейм, анысында так деле маалымат жок мендечи. Болгон укканым деле чыта эле жүрсөк кайдан биз жумуштара жүрөбүз да чыта, иштейли кирбейбиз деле. Тазалык ишканасын караган депутаттар болсо жооп берүүдөн баш тартып, камерадан олукташты. Себеби ал күнү кворум толгон эмес. Башкача айтканда 21 депутаттын 10-у гана катышса, алардын 2-синин мандаты жок болгон. Бул тууралуу дал ошол сессияга катышкандар айтып беришти. Бизде мындай банданын аты Марлис да. Марлис деген депутатыбыз бар, ошол кандай айтса, кандай десе ошондой чечилет. Мисалы, бир вопрос коюлат, кворум болбосо деле чечиле берет да. Мисалы, депутаттар мандаттарын тапшырат, мандаттары жок деле кол көтөрүшөт да. Ошондой сессияда, Мисалы кайсыл сессия? мисалы, жакын эле кече мурда күнү болгон сессияда, мисалы, Маевкада тазалык бар да. Биздики да, частный. Анан ал жакта өзүбүздүн машиналарыбыз бар, ал жакта өзүнүн адамдары иштейт, жителдер иштейт. Ошого карабай, мисалы, бардык техникабыз болсо деле, бул жакта мусорду биз жаштарга бергиси келбеген себеби ойлойм да, ал жакта коррупционный схема бар да. Бул 21 депутаттын ичинен 4-өө вообще 5 жылдын ичинде бир да сессияга чыккан депутаттар бар. Мыйзам боюнча кворум жок болгон кезде токтом кабыл алынбайт. Депутаттардын жок дегенде 11-и макул болгон күндө гана мыйзам жол берип, алар чечим кабыл алышат. Муну жогорку кеңеш далилдеп, атүгүл камакта жаткан депутаттар чыгып келип, добуш берген күндөрү болгон. Бирок убактылуу айыл өкмөт бул тууралуу билбейби же зордукка салып көнүп алганбы? Бизге төмөндөгүчө жооп берди. Бияктагы тартып алган кишилер айтты, сессияда 8 эле киши отурду, бул кворум жок депчи. Анан сиздер эме кыласыздарбы? Мисалы, кол коесуздарбы? Жок, кол койгондо мындай сессияда катышкандардын списоктары бар да. Ким катышты. Ошону менен эле можно посмотреть да. Канча киши катышканчы. Булар 8 киши деп айтабы, 6 киши. Билбейм булардын ою кандай экенчи. Кандай ой менен мындай ишке барып атышат билбейм. Айылды оңдойлу, таза кармайлы деген эле ой мененчи. Эгер ошого да каршы болуп атышса, анда не знаю. Анда дальше кандай болуп иш эметет, ушинтип эле бири-бирибизге бут тосо берсек, көпкө чейин деле оңолбойбуз. Жок, ошо катышканын билесизби, билбейсизби дейм да? Сессияда кворум жок деп атпайбы? Жок, алат секретарда бар да списогачы. По-моему, я могу сейчас посчитать вам. Да, сейчас очки возьму. Я могу по фамилии посчитать, кто был, кто кого. Ал эми дал ошол айыл өкмөттө иштеген жаран өзүнүн башчыларына да, айылдык кеңештин депутаттарына да каршы. Себеби буга чейин айылга тийиштүү алгылыктуу иш жасаган эмес деп нааразы. Буга чейинки айыл өкмөт жерлерди сатып качып кеткенин айтып, эми азыркылары анын жолун улап жатат деп билдирүүдө. Кетер күнү 10 депутат топтолуп турган, 2 депутат эмес. 8-и 21 депутат болсо 8-и кол көтөрүп, кворум болбосо мыйзамды одоно бузуп, сатканга кол көтөрүп, колдоп беришти. Себеби бардыгы ошол Маевкадагы майлуу сүттүү жерлерди ээлеп, орун алышып, бүт ошо бизнестерин ачып алган депутаттар. Акыркы күнү ошентип чыккынчылык кылып кетип атат мамлекетке, Маевка айылынын элине. Анан эми акча 3 миллион акча өзүбүздө айыл өкмөттө калса жаманбы? Аслан Бегомшевич мынакей отурат, зам болуп. 4-октябрда Руслан Яковлевич качып кеткен, сатып айыл өкмөт. Анын аркасынан кызмат Маевкада иштеген Мукудин деген алда качып кетти, сатып. Анан эми булар акырын искусственный банкротко учуратып, кызмат Маевканы сатышып атат частныйга. Дегеле Аламедин районунун Маевка айылында буга чейин чыр-чатактар көп болуп келген. Базары, соода түйүндөрү бар туруп, дотацияда болбогону менен айыл өкмөттүн имараты, бала бакча жана башка ушуга окшогон социалдык мекемелери жок эсе. Эми жашоочулар тийиштүү кызматтарга арызданып, жооп болбосо митинг кылууну көздөөдө. Сыргак Бактыяр уулу, Инсан Бакиров, Наждак медиада.